Жаргылчак кичинекей кол тегирмен таштан жасалган буюм. Ал кол менен чуркатылат. Жаргылчак менен арпа, буудай, жүгөрү, конок, тааруу сыяктуу дандарды кууруп да, куурубай да майдалап, андан ун, талкан, шак, угут кылып алат. Туз майдаланалат. Илгери эжигей курутту да кургатып, кадимки талкандай тартып алышкан. Андай тамак аштар гүл азык болгон. Жаргылчак бар жерде буркураган жарма болот. Көбүгүн черткен бозодо ачытылат. Талкандан кошкон май даярдалат. Жаргылчакка тарткан талкан өтө жагымдуу келет. Ток келип баланы бат эттентет. Анын аш болумдуу болушунун себеби азык мында нукура даамын сактап, өзүнүн касиети менен чыгарылгандыгында. Жаргылчакты көчмөндүү турмушта элибиз унага арта салып, кайда болсо да кошо ала жүрүшкөн. Мунун үстүңкү ташы астыңкы ташы болот. Астыңкы ташы тегеренбейт. Анын так ортосунда көзөнөгү бар. Анда тегирмендикиндей кагылган катуу жыгачтан же темирден шимеги орнотулат. Бул үстүңкү ташынын ортосуна келип, аны бир окко айлантып турат. Тартылуучудан ошол шимектүү чуңкурчага, тагыраак айтканда көзөнөкчөгө уучталып салынат. Үстүңкү ташын бир жак чети көзөктөлүп, чуңкурчага ага кагылган жыгач тутка аркылуу жаргылчак эки кол менен оңду солду карай айландырылат. Тартылгандан анын алдында салынган супурага түшөт. Жаргылчактын үстүңкү кырбуусу тегерек тартпай, жалпагыраак болгондо гана элпек айланат. Жаргылчакка көгүлтүр чаар кайрак сымал таштарды таап, ошону чексе жакшы болот. Жаргылчак чегүү тегирмендикиндей эле астыңкы үстүңкү бетинин чуңкурчаларын жиг-жиги боюнча чукулдук аркылуу чукулдатып, секиртип чыгуу деген түшүнүктү берет. Ошондо дан майда тартылат. Ансыз бети жылмаланып калат. Жаргылчакка көгүлтүр чаар кайрак таш, сымал таштарды таап, ошону чексе да жакшы болот.